Assalamu alaikum, Kırgız elim. Kandayсыздар? Kechirim surayım. Жаңа эфир үзүлүп кетти. Бөлүшүңүздөр, лайк басабыз. Кечеги эфир тууралуу мен өзүмдүн оюмду билдирейин дедим. Бул жерде эч ким каралоо, эч ким жамандоо жок. Ал жерде Адахан Мадумаров Арстаналайга окшош экенин, кыш болбойт деп, бирок пандемия жок деп, ал пандемия болуп, ошо пандемиянын айынан 1,5 миң адам өтүп кеткени, анын баары факт да. Туурабы? Интернетке бир да секунд кирбейм деп, кече жакында iPhone Pro менен 11 Pro'ну колуна кармап интернеттен бир маалыматтарды окуп берип атат. Азыр иштеп атабы? Силерге жакшы эле угулуп атабы? Айткылачы, жакшы эле угулуп атабы? Жакшы эле угулуп атабыз, сөздөрүм. Эфир кандай угулуп атат? Анан каркыран сатылышында кол койгону, болбогон эле жерди, ошол алар эчтеке такыраган жерди берип койгону колдонулбаган. Анын бар факт да, аны кантип эметебиз? Токмоктун тушун казактарга өткөрүп, колун бакытып коюп бергени, азын ачып да силерге көргөзөм. Анан кийин Айбалаевдин айтышы боюнча Баткенде уруш болуп аткан жерди 49 жылга берип жибергени, өзүм эле таластык болом, таластагы жерди сатып жибергени, ошол Маймак менен Көксайды, булар факт да. Буну кантип танабыз? Кандай танабыз? Президенттик башкаруу деп, президенттик башкарууну колдойм деп Адахан Мадумаров кече жакында айтып жүргөн Садыр Нуркожоевич ошону эме кылып баштаганда ага каршы чыгып атат Текебаевтар менен бирге болуп. Анан кийин бул конституцияны алмаштырыш керек деген, ошо конституцияны алмаштырбай эле кайра итакмагын чыгарып атпайбы? Кайра ошону алмаштырганга каршы чыгышып атпайбы булар? Мына булардын тургусу экен. Мына кол койгондору, мына карагыла. Көргүлө. Бул мына Мадумаров деп турат, карагыла, ылдыйда. Дагы бирөөнүн колу бар. Мына буну кантип танат? Адахан колдогондор кантип танасыңар? Мына Бакыйып турбайбы? Бакыйып. Бул эмне калппы? Мына карагыла. Мадумаров, мына жакшылап көрсөтөйүнчү мына жерге. Мадумаров деп турат. Буну кантип танасыңар? Мен ал жерде эч убакытта Адахан Мадумаровдун атына бир шек келтире турган нерсе айткан жокмун. Адахан Мадумаровду бир нерсе деп мен жамандаган жокмун. Мен бул жерде Адахан Мадумаровдун 27 сөзүн, өзүнүн сүйлөгөн сөзүн 27син мен ошону силерге ачыктап гана бердим. Мисалы, элдин баарын сабатсыз экенин, биз ошо сабатсызсыңар дегенин, Россиядан ошол барып келгенде адамдар ушунчалык агрессивный карайт экенин, элдер ушунчалык бири-бирин сыйлабайт экенин, жеп коеюн деп карайт дейт. Анда Кыргызстан сизге жакпаса, Кыргызстанда эмнеге жүрөсүз деген гана суроолорду, эмнеге жүрөсүз деген гана нерселерди мен ачыктап бердим. Анан Адахан Мадумаров 30 жыл жүрүп, 30 жылдын ичинде бир бала санап берип, бир аты жөнүн да билбейм, бир бечара көрүнө эле турат ким экенин. Билимсиз, илимсиздер колдойт. Кече аны көрдүңөр эфирде. Ушул мектептерде ремонт акчасын жоготкон дейт. Мектептерде ремонт акчасын жоготпой эле, жапжашнакай эле мектептерде ремонт акчасын алып, кайра дополнительный акчаларды алып, элди эзип келип аткан ал калп эмес, ал чын. Анан 4-класс окуучуларга ошо Мадумаров эме берген дейсиңер. Кана бир факты менен көргөзгүлөчү, кагаз жүзүндө көргөзгүлөчү. Адахан Кимсанбаевич баланча ушунчанчы жылы ушул мына мектептерге ошо тамактын ичишине ошону кылган де. Мен аны Адахан Мадумаров кылды деп билбейм, Бакиев убагында кылган. Бакиев кылган билем, 19 сом бензин Бакиевдин убагында 19 сом болчу. Бакиевдин убагында свет 75 тыйын болчу. Бакиев ошо 1-ден 4-класска чейин ошо эмени кабыл алдырткан. Ошону ошондой кылып, ошо эме кылып берген. Бакиевдин ал жерден эмеси бар. Мындай айтканда билбейм ошону.
ошого мындай бөлүшөбүз, кыргыз элин лайк басабыз. Чоң баарыңар ушунча адам отурасыңар, ар кимге 10 группага ырытсаңар эле 1000 адам кириш керек да бул жердечи. Анан эмелерди ошо фейктер сөгүнүп жазган адамдар болсо, мен аларды эме кылам. Блок отурам, анткени көп адам суранды, өтө сабатсыз, уят сөздөрдү сүйлөп салып атат берди дейт. Ошон үчүн факты менен көргөзгүлө, факты менен далилдейле. Садыр Нуркожоевич келгенине бир аз гана болуп, менмин деген крим авторитеттерди камады, менмин деген коррупциянын символу болгон Матраимовду кустуруп атат. Башка мисалы Сарпаш, башкалардын бардыгы, мурда эмне Финпол, мурда прокуратура, мурда УКМК жок беле бул президенттердин алдында. Бар болчу да, ал структуралардын бардыгы ушунун колунда болчу президенттердин. Бирок алар андай ишке барган эмес, бара албайт да болчу. Алардын эрки жетпейт болчу. Анткени алар нафсисин тыйбайт. Нафсисин тыйбаган үчүн YouTube'тагы балдарга мен бул жерде Калемпир ТВга да кайрылам. Ушул видеону чыгарып коюшуңузду өтүнөм. Эл түшүнсүн, эл билсин. Кече жакында Мадумаровду колдогондор бул Бекзат деген бала таластык Садыр Нуркожоевичтин кан кудасынын баласы болуп деп айтыпыр. Кан кудасынын баласы деп ошол эмелерге комментарийлердин астынан окуп калдым YouTube'та, ошолорду чыгарыпыр. Мен негизи Садыр Нуркожоевичтин кан кудасынын баласы болгон болсом аябай сүйүнмөкмүн. Чем бир коррупционер, бир жер саткан, бир аферистин бир сөз менен бир сөзү дал келбейт. Бакиевди алып келем деп туруп, ошол Бакиевди антип айткан эмесмин, андай көрбөйсүң деп таанып кеткен. Эртеси күнү кайра видео жарк этип гана лампочкадай болуп туруп, элдин баарына тартуулабады. Мен ошондой адамдын тууганы болбогонума, тааныш болбогонума, ошол адам тарапташы болбогонума Кудайга 1000 мерте шүгүр кылам. Буну акыл эстүү адам, акылы бар адам аны тастыктайт. Мен Адахан Мадумаровду ушунчалык эме болсо мага эчтеке көрүнбөй калды дейт. Караңыздар, аракет кылыңыздар, бөлүшүңүздөр. Билбейм, мен аны силерге айтайын. Адахан Мадумаров ушунчалык мыкты болсо, Адахан Мадумаровду кече аянтта адамдар тепкилебей, ал адамдар карапайым эле калк баарыбыз эле жүрдүк. Ошондо Адахан Мадумаровду тепкилебей, ошол жерден ак үйгө же өкмөт үйүнө сүйрөп кетпейт беле. Суроо жаралат. Интернетте отуруп алып 4 адам иштеп атасыңар. 4 адам иштеп атасың. Мени ошол блоктоп, менин сүйлөгөн баарына мага эме нападение болуп атат. Мен силерге айтып коеюн, жакшы көрүнбөй, жакшы угулбай калса, силерге айтайын. Мени блоктоп атат, үзүлүп калып атат. Бунун бардыгы, ушул сөздүн бардыгы Калемпир ТВ, жана азыр Чындык KG, Кара ТВ, Новости KG ушуга окшогондор YouTube'та балдар чыгарып атат. Туура маалымат бергиле, адамдарга туура жетсин. Мен эч убакытта алардын эмеси кудасынын баласы эмесмин. Мен өзүм таластык адаммын. Бул жерде өзүңөрдүн сабатсыз экениңерди көргөзбөгүлө, сөкпөгүлө суранам. Бирок силер анан эме блокко силерди тыгабыз. Анын не кереги бар? Эфирди көргүлө, силер чындыкты көргүлө. Чындык силерге жакпай жатса, анда унчупай эле отургула. Ошол убакытта эмне үчүн Адахан Мадумаровду ошол жерден өкмөт үйүнө же эметип ак үйгө алып кирип кеткен жок? Ошол жерден тескерисинче келтекчеп кайра ошол жерден элдер сабайбыз деп, ошол убакытта канча бир адам, ошолордун арасында биз да бар болчук, алып барып ошо машинасына шопур экөө келген экен, ошо салып жибергенбиз. Бул негизи бул факт да, бул чындык да. Анан кийин бир күн дагы иштебеген адамдарды ошол депутат болуп келип алды мамлекеттик кызматта деп айтып атат, бирок барго өзү эле Орозайым менен жана Шайыр деген баланы кошуп алды тизмесине. Бул не деген? Звуку кандай жакшы эле угулуп атабы? Кээ бирлер ошо көрүнбөй атат, звук угулбай жатат деп жазып атат. Менин ошол эмемди учуратып атат. Ошол угулбай калган болсо баарыңардан кечирим сурайм. Силер ушул угулбай калса дагы ушул жерде силер бөлүшүп лайк басып тургула. Угулбаса дагы ушул видеолордун бардыгын анан бүткөндөн кийин көрөсүңөр. Же YouTube'ка чыгарат. Ошол убакытта көрөсүңөр. Мага катуу чабыл болуп атат. Мен карапайым калк баарыңардан суранам. Мен силерге айтайын, сатылган эмеспиз. Айтып коеюн. Дагы бир баса белгилеп айтайын, сен ким элең деп. Менин атамдын бир тууганына жер үй алтын кени $75,000 сунуштаган. Шаардан үй беребиз деген машина сунуштаган. Таластан барып чай ичип кет деп 500,000 сом берген. Ошондо албай койгон. Бирок ошол
чыккынчылар, уурулар, айылда ошо уурулар бар, чыккынчылар. Ошолор алып, жып машиналарды алып, үйлөрдү алып, жакшы болсун, жакшы кылып кетишкен. Бирок тескерисинче менин бир тууганым албай, Садыр Нуркожоевич менен чогуу 2017-жылы 25-мартта камалып калган. Мен бул бийликтин адилетсиз экенин, ушул бийликте Кыргызстанда эме жок экенин, ошонун баарын мен көрдүм, ошонун баарын билдим, жон терим менен сездим. Мен дагы ушу силерге эле окшоп, мен мындай да, силерге эле окшоп берден мигрант болуп келгем, ошол чет өлкөдө иштеп келгем, биз жон терибиз менен сезгенбиз да. Мен бул жерде айтып атат таластыктардын авторитетин деп, таластыктардын авторитетин мен түшүргөн жокмун. Садык Шердей болуп, баарын бакыйтып чыгып, бул мындай ал тигиндей деп кыйкырып чыгып туруп кайра орто жолдон отказ берген жокмун. Таластыктардын авторитетин кайра көтөрүп атам. Таластыктардын ошо менмин деген спортсмен балдар ошол эметип карап, ошолору поддержка тебип, чалып, чогуу жүрүп, ушундай нерсе кылып атат. Айт, келели, карайлы, монтели, тигинтели деп эметип атат. Мага жетиштүү бардыгы, мен эчтекеден коркпойм. Ошол силер, ошол жазып аткан адамдар, силер ошо өзүңөрдүн жериңерди уят кылбагыла. Анан өзүңөр трайбалист экениңерди ушул жерден билдирип атасыңар. Мен айтып коеюн, Эмил Бекиев деген адам Садыр Нуркожоевичти кайра зек деп жазып атат. Бирок мен Эмил Бекиевге кечетен баштап мен ошо эмесине Фейсбугуна айтып атам, чык эфирге, реально чык, давайте эфирден сүйлөшөлү. Сенин ким экениң, менин ким экенимди, кандай экенин любой суроо бер, мен колумдан келишинче жооп берем деп айтып атам. Колумдан келишинче жооп берем десем, мага жооп бербейт. Бирок ал Фейсбукка кирип атат. Садыр Жапаровду каралап, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев жерди сатып жиберди. Азыр Өзбекстан эметип аткан жерди дейт. Эми бул жерден жерди эч ким саткан жок. Ал Сооронбай Шариповичтин убагында эле ошол чечилип калган экен. Ошол чечилип калган жерди кече жакында ошол эме кылып, кабыл алып эметкен экен. Ошого чындыкты көргүңөр келбесе, тынч отуруп тургула. Мен бул жерден колуман келишинче аракет кылып, адамдарды блокко тыкканга да аракет кылам. Ким сөгүнсө колуман келишинче силер эме кылып тургула. Ким жаман сөздөрдү эметсе, ошолорду блокко тыгып коем. Бүгүн тыкпасам дагы анан могу эфир бүткөндөн баарын блоктойм. Кыргыз элим, менин кыргыз элим үчүн деген ушул эфириме катталгыла. Мен дагы да айтып атам, Кыргызстанда адилетсиздик болгон үчүн, активисттер сатылып кеткен үчүн, ар кимдин арыгын чабып калган үчүн, ошон үчүн мен өзүм эфирге чыгып атам. Мени да сатып алайын деген күчтөр бар. Мени да ошо келишим кылалы, мондай кылайлы. Шайлоо боло элек да ушул нерсе баштала электе сен иштеп бер. Аябай жакшы сүйлөйт экенсиң. Мондай, монча акча сага сунуштайм. Үй десең үй алып берем, машина десең машина алып берем деген адамдар болгон. Ал акча түшүүбүздө көргөн эмеспиз. Биз да мен өзүм да мындай. Ал акчаны көпчүлүк адамдар, 99% адамдар өмүрүндө андай акчаны таппайт. Бирок аларга ошол батышчылар, аларга бир башка бир күчтөр жардам берип аткан үчүн ал акча ошо батышта чыгарылып аткан үчүн долларлар, алар үчүн ал акча көп деле болуп эсептелбейт. Көп болсо бир канча пачка болуп эсептелет. Ошон үчүн кыргыз элим, мен алар айткандай, алар жала жапкандай мен андай адам эмесмин. Садыр Нуркожоевич аз убакыттын ичинде саз иш кылып кеткенин, аз убакыттын ичинде көп нерсе кылганын өзүңөр көрдүңөр. Буйруса бардыгы өзүнүн убактысы келгенде өз жазасын алышат. Мадумаров неге камалган жок дейт. Мен силерге суроо берет элем. Ушул убакытка чейин ушу коррупционерлер неге урурлукка шектелип, мыйзамсыз байып, мамлекетке кол салып, неге алар камалган жок? Ошону бир суроо берейин. Булар мындай да, ошолор эле камалбаган сыяктуу Адахан Мадумаров да Тайраңда ушул убакытка чейин 30 жыл жашады. Бирок ошол эртең Акаев дагы ошо каркырага кол койбогон, ушу Мадумаров койгон. Бирок ошо Мадумаров эртең Садыр Нуркожоевич келген кезде Мадумаров да закондун чегинде жооп берет, мыйзам бар. Ошого кол коюп койгон үчүн бөлүшөбүз, кыргыз элин лайк басабыз, бөлүшөбүз. Адамдар кирсин, көп адам көрсүн. Ошондо бул кайра камалат. Кайра бул камалыш керек. Кыргыз эли карапайым калк биз талап кылабыз ошону.
ошого окшогон бизди кыргыз болуш үчүн орус боланы кыргыз болосуң деп бизди саткан адамдар, бизди ушундай нерсе кылган адамдар, анан биздин үстүбүзгө башчы болобуз деп бизге акыл үйрөтүп ошонун аргын чабып жүргөн адамдар бар. Ошолорду катарынан блоктоп жатам. Кыргыз элим акырына чейин тургула. Азыркы убакытта мага канча деген эжелер, канча деген байкелер Россиядан болобу, Кыргызстандан болобу, Туркиядан болобу, башка өлкөлөрдөн болобу, аймактардан да жазып атат. Ошондо эмне кылып жазып атат? Ошол жерде мондай деп жазып атат. Биз тагыл эфир кылалы, биз та ошол эметип айтып чыгалы, сенин аркаңда биз туруп беребиз деп атат. Мына адамдар ачык эле айтайын силерге. Сенин да аркаңда туруп беребиз деп атат. Бирок мен силерге айтам, кыргыз элим. Мен антип силерди андай жолго чакырбайм. Мен ороза эмесмин. 6 миллион элдин баарын зектеп алып тур, анан бир 10 чакты адамды бир комнатага, мен да колмон келет, бир комнатага топтоп туруп анан баарына кайра айбат көргөзүп коюп, мондай тигиндей деп. Мондайда боозган кыз энесин коркутат дейт. Уурусу күч болсо эсин баса калат дейт. Ошолор ушулар. Ушуну бир билип койгула. Эми бул жерде ким туура эмес жазса, ким ушундай нерсе кылса, жакшынакай эле эмеге кете бересиңер. Блокко кете бересиңер, жакшынакай эле силерди блоктоп эме кылып коем. Кыз башы менен нерде бирөө сүйлөп атат. Бул баласын да сүрөтү бар экен. Тоба калдым, баласы менен түшкөн сүрөтү бар экен. Мына бу жерде блоктоюн деп атам, бул баласы менен түшкөн сүрөт, көргүлө. Ушундай адамдар, мына бул жерде өзүңөр көрүп атасыңар. Аты жөнүн атап коюн. Нури дейт. Жумашова Нури деген далбан деген сөздү айтты. Өзүнүн баласын сүрөтү бар экен. YouTube'га чыксын, ушуга окшогон аферисткалардан, ушуга окшогон малдарды, акылы жок тупойлорду көрсүн. Далбан деп ким сөгүп атканын Нури Жумашова деген адам карап көргүлө, өзүңөр бааңарды бергиле. Ошол нерде азыр ким эметкен болсо, ошолордун бардыгын атап ушинтип эме кылып коем. Буларга кыргыздын келечеги кереги жок, кыргыз элим. Бизге кыргыздын келечеги бизге керек. Бизге, буларга кереги жок. Лайк басып тургула, кыргыз элим, бөлүшүп лайк басып тургула. Мен Мадумаровду эч убакытта жамандаган жокмун. Калмаматовду эч убакытта жамандаган жокмун. Кайра Текебаевди мактап, Мадумаровдун адамдары кайра Текебаевдин адамдары кайра эме кылып атат мындай. Мадумаров эметип тигил Мадумаровдун адамдары Текебаевди мактап ушундай нерселерди кылып атат да, мындай айткандачы. Алардын ким экенин баарын билесиңер да. Не экенин билесиңер. Мына бу жерде Туй ата деп бирөө жазды. Мелис деген адам, Мурзалиев деген ошол Мадумаровдун адамы экени такталды. Бу да аныкталды. Бу дагы эмеге блокко кетти. Мына мен силерге айтып коеюн. Садык Шер жөнүндө эч нерсе деген жокмун. Садык Шер жөнүндө не дегенимди, менин ким экенимди, менин эфирлеримди карап көргүлө. Мен да сатылбаган бала экенимди карагыла. Аны менин бир тууганым сатылбаган экен тастыктай Талас областынын баардыгы билет, жана мен ошол сатылбаганымды силерге айтып берип атам. Мен силердин комментариңерди окуп албайм. Силерде баарыңар көпсүңөр. Баарыңарды чакырам. Адилеттүүлүктү болсун. Ушу жер саткандар камалсын. Кайра бизге президент болоюн дебесин десеңер, уурулар камалсын десеңер, силер анда эме кылгыла. Бул жерде азыр мына берден дагы башталды. Мадумаровдун эмеси, буну дагы блокотогайын. Ушу Мадумаровчулардын, зомбилердин баарын блокотогайын. Буларды кетти. Бу да кетти. Мына, бу да кетти. Дамир деген бала кетти. Фамилиясын айткон Шамшиев экен. Шамшиев. Шамыраңнаган сен Россияда жүрө бер. Ошол мен эметкеним, булар Мадумаров неге камалган жок дейт. Мадумаров ошон үчүн камалган жок. Коррупционерлер неге камалган жок деп суроо бербейсиңер силер мага. Коррупционерлер ошо камалбаганын сыры ошодо жатат бул жерде. Берде мондайда блоктоп коем. Неге блоктоп коем? Анткени бул жерде адамдар менен талап кылып атат, уят сөздөрдү айтып аткан үчүн адамдар уят сөздөрдү айтып, берде энелерге, чоң-чоң ата энелерге эмелер келип калып атат, шек келип калып атат. Мага личкама да жазып атат, андай адамдардын баардыгын эме кылып салбайсыңбы депчи. Анан Текебаевди мактап, аны мактап, буну мактап жүрүшөт буларчы. Булар кайра эле Мадумаров келсе, баягы эле Текебаевдин күнү жакшы өтөт.
Баягы эле ууру коррупционерлердин күнү жакшы өтөт. Ага бир далил кече чапанын сүрөгөн чалдар, уурулар парламенттеги ошо депутаттар, уурулар ошолор тизмесинде турушту. Алар акча беришти. Анын үчүн силердин баардыгыңарга мен рахмат айтам. Силерге мен ыраазымын. Садыр Нуркожоевичтин аз убакыттын ичинде көп иш кылып кеткен силерге дагы ушул айтып берем. Мен Садыр Жапаровду неге колдоп атам? Кече бала неге колдоп атканын айткан жок. Садыр Жапаровду мен неге колдоп атам? Садыр Жапаров чындыгында адамсыңарбы? Боруңарды ачыткыла. Садыр Жапаров бийликтин курмандыгы болуп 3 адамдан айрылды. Дагы кайталайм. Атасы, апасы, баласынан. Бирок кимиңердин эмеңер болду? Айткылачы, кимиңердин ошол жерде эмеңер болду? Эч убакытта эч кимиңердин эмеңер болгон жок. Берден мындай да Мадумаровдун адамдары Адахан Кимсанбаевичке кайрылам. Адахан Кимсанбаевич, сизди колдогон адамдар сөгүнүп, уят сөз жазып, ушундай нерселерди жазабы? Личкага жаза албайт. Байланышка чыксаң алар байланыша албайт. Алар коркок анткени. Эчтекеден жок. Анан силерге айтарым, Адахан Мадумаровдун адамдары сөгүнбөгүлө, өзүңөрдүн оюңарды айткыла дагы, ишиңерди кыла бергиле. Анан берде сөгүнүп тиги бугулуп өзүңөр эметкиле, кыйын болсоңор өзүңөр чыккыла. Мерде Абдыгапар Жакупов деген да жазып атат. Айтып коеюн, шымың болсо, шым кийип жүрсөң сага айтып коеюн, тойгузду бул дейт. Кыргыз эли үчүн өзүңдүн башыңды канжыгага байлап, кыргыз эли үчүн кыргыз элине күйүп, сен ошол эфирге чык, колуңдан келсе, эки сөздү эпте албай тантырап отурасыңар баарыңар. Көрдүңөр го кече силердин эркиңер, силердин кандай мыкты экениңерди биз көрбөдүкпү? Анан ошо катуу сүйлөгөн, уят сөз сүйлөгөндөрдү сразу блоктойбуз. Анан могу кыргыз элим үчүн деген баракчага сөзсүз катталып жазылгыла. Чындык жетсин. Бул жерден эле карагыла. Бекзат, эл сени менен чындык сүйлөгөн баланы элим колдойт дейт. Көтөрүп алат дейт. Көрүп атасыңар, мен силерге баарыңарга ушуну угуп бергениңерге рахмат айтам. Силер эме кылгыла. Ошол суроонун баарын ошо Мадумаровго айт, ошо Кумтөр неге алынбай калган? Кумтөр ошо кетип аткан кезде неге унчукпай койгонсуңар? Анан Кумтөр неге алынган жок деле ошону эметесиңер? Орозайым Нарматовага да айтып кете турган азыр сөзүм бар. Лайк басып туруңуздарчы кыз элим, бөлүшүп. Кумтөр неге алынбай калган? Кумтөр кетип аткан кезде Кумтөрдү кимдер колдоп өткөрүп берип койгон? Ошол тизмеде өзүңөр силер колдоп атканда адамдардын аты жөнү бакыйып ошол жерде 3 тамга менен жазылып турат. Ошону жакшылап көрүп алгыла дагы, анан кийин бир нерсе деп айткыла. Экинчиден силерге айтайын. Орозайым Нарматова кече жана Кудайберди деген балага ачык кепке жооп берген экен. Бирок ачык кепте ошол сен менин агамдын баласы менен теңсиң, сен кичинекейсиң деп ар кандай качып койду. Орозайым Нарматова, мен Садыр Жапаровду неге колдобойм? Мен колдогон себеби ал Кумтөрдү алабыз деп албай койду деди. Кумтөрдү алабыз деген бул 14-13 күнү айтылган сөз, бирок 2-3 жыл мурун ал Орозайым Нарматова неге өтүп кетти бүтүн Кыргызстанга деген берден суроо пайда болот да. Өзүнө биринчи ошону бериш керек болсо да, Орозайым, сен неге өтүп кеттиң? Карындашым, неге өтүп кеттиң? Садыр Нуркожоевич чыкпайт. Анан көрөк мен Мадумаровдун этегин кармап, анан көрөк мен ошонун арыгын чабып, ошонун эмесин атын чабып, мен ошо эме кылып парламентке эптеп кандидат болуп, депутат болуп, мандат алып калайын деп бардыңбы? Аның ачык айкын болуп атпайбы? Менин мо эфиримде 4 канча адам көрсө 4, анан 13, 11 гана фейк жүрөт. Болду, калган фейктер жок. Бирок сенин эфириңде сага жаман көз карашта эме кылган адамдар 99% ошондой экен. Анткени силердин адилетсиз экениңерди, силердин алдамчы, туруксуз экениңерди кабар берет. Силерди эл
мындай эл силерди баалап өзү эл тараза элсинчи. Кече жакында силердин курмандыгар Айбек деген бала, жана контрабанда иштеп жүргөн Айбек деген бала силердин курмандыгар болуп калды. Эмнеге? Анда аларга айткансыңар, Айбек, сен мыктысың, сен кыйынсың. Эме сүйлөгүлө бердин, баласын сүрөтү бар экен, дагы бул жерде Өмүрбек деген сүйлөп атат, Иманкулов деген уят сөздөрдү сүйлөп баштады. Бу дагы мен блокко тыктым. Айбекти монткенсиңер, Айбек, сен мыктысың, сен ушунчай күчтүү баласың. Ушу Бекзат деген бирөө чыгып атып, ошо мен жибат кылып кой дегенсиң, аны мактагансыңар да, анар келип туруп силердин курмандыгыңар болду дагы. Бул жерде өзүнүн ашкересин баарын көргөзүп, өзүнүн деңгээлин көргөзүп, элдин тепкисине калып калды. Мен ал баланы андай тепкиге калып калышы мен деле аны каалабайм. Бирок силер ошо далыга чабып, таптап, сен мыктысың, сен кыйынсың деп койгонуңар үчүн ал бала силердин эмеңерге чайналып, ал адам контрабанда менен иштеп жүргөнү бул жактагы Токтогулдук мен өзүнө жазгам. Жана башка жактагы адамдар мага жазып атат. Кара үңкүрдөн болот экен. Полный бүткүн силерге айтып атам. Кыргыз элим, адашпагыла, пожалуйста, мен силерден суранам, адашпагыла. Бул тандоодо адашкан болсок, анда бүттү. Булардын деңгээлине түшпөгүлө. Садыр Нуркожоевич бүгүн дагы мына кайрылуу жасады. 30 жыл, 10 жыл ошо Конституция Текебаевдин конституциясында отуруп 30 жыл аркага кеткенибизди бул жерден Садыр Жапаров да айтып атат. Ошол кулагын угуспай, көзүн көргөзбөй коет экен президент болгон кезде. Кээ бир адамдар асманда жашап аткан, бирок элдер кайра жерге түшүрүп койду деди. Мен андай болбойм, мен эл менен болом деди. Мен бардык эл менен баарлашып, бардык эл менен сүйлөшөм деп айтты бул жерде. Мына Садыр Жапаров ачык эле көрүп атам. Ооба, ал жерде жана пахта койгон кошаматчылар, ой, сыртта баары зың, жашоо оңолуп атат. Биз өзүнчө эметип Дубай болуп кеттик. Биз өзүнчө Канада, Америка болуп кеттик деп, ошентип оозун, мурдун, көзүн баарын бууп, Атамбаевди көргө тыкты, Жээнбековду көргө тыкты. Анан кийин Акаевди көргө тыкты, анан Бакиевди көргө тыкпады. Бул негизи тарых да, бул тарых. Садыр Нуркожоевич ошону айтып атат. Жаштарга дагы, баардыгыбызга карапайым калк кыргыз элине ошентип кайрылуу жасап атат. Садыр Нуркожоевич да бизге эле окшогон Facebook колдонуучу, бизге эле окшогон маалыматтардын баардыгын көрүп жатат. Ким эмне деп сүйлөп атат. Бирок азыр силер дөлдүрөй бергиле. Бирок эртеби кечпи бийлик орногон кезде баягы силер жала жабып, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиевдер жерди сатып жиберди. Булар элди сатып алган. Мына биз буларга мондай айтабыз. Булар зек деп атасыңар. Бирок ошол эле закон ченемдүү, закондун чегинде силер аша чабып кеткениңер үчүн сөзсүз эртеби кечпи силер жоопко тартыласыңар. Неге дегенде закондо ошондой нерсе бар. Коррупциялык иш кылдыңбы? Ал адам өлтүргөндөн дагы катуу, адам өлтүргөндөн дагы өтө жаман болуп эсептелет бул коррупциялык иш. Кыргызстандын байлыгына, башка мамлекеттин байлыгына кол салган ошондой болуп эсептелет. Мен силердин баарыңарды алданбоого чакырам. Мен силердин баарыңарды ошол бүтүнчүлөр, башка бир партиялардан болгон жок эчтеке, бүтүнчүлөр мынчалык фанатизм болбогула. Мен фанатмын, аны мен мойнума алам. Мен фанатмын. Ким үчүн? Бир кыргыз эл үчүн фанатмын. Мен колдоочумун. Ким үчүн? Нуркожоевич үчүн колдоочумун. Мен анын партиясына кирип алып колдогон жокмун. Силерге окшоп бүтүнчүн эметип, бүтүн Кыргызстандын мен макул эмесмин деген кыймылына өзүңөрдүн жаныңардан акча чыгарып, аны Айбек тастыктап берип атат. Өзүбүздүн жаныбыздан акча чыгарып, өзүбүз ошону каржылайбыз деп. Мен фанатмын. Бирок барго мен бирөөдүкүн каржылап жүргөн жокмун. Бирөөдүн Мекенчил партиясында же башка бүтүн Кыргызстан партиясында жана башка менмин деген кече фаворит болобуз деген Мекеним Кыргызстанда жана башка партияларда биримдикте жана Кыргызстан партияларынын астында мен жүргөн эмесмин. Алардын жанында мен кызмат сурап, ошо агитация кылып жүргөн эмесмин. Мен Садыр Жапаровду колдойм, анымды танбайм. Мен силерди YouTube'га чыгып өзүнчө жалай Эмил Бекиев, сени мындай эме бирөө эмне аркаңан түртүп атабы? Деп сүйлөйт экенсиң мындай. Бир аз адам сыяктуу сүйлөсөң, бирөө бир нерсе кылып аткан кезде ошондой үндөр чыгат, ачык эле сага айтып коеюн, кыйналып аткан убакта. Бирөө ооруйт, ошол кезде баклажка үйлөп атканда ошондой болот.
Анан кийин барго ооруп кыйналып аткан кезде ошондо болот. Же дагы бир үчүнчүсүн өзүңөр билесиңер кандай экенин. Ошон үчүн айтып коеюн, эки сөз тепте албайсың, ынтыкпай, кенен дем алып, өз оюңду эркин билдирип, элдин башын айлантпай сүйлөсөң негизи жакшы болмок, ынтыгып. Мен сен ошо ынтыкканыңды кыргыз элинин баарына ошо ашкере кылайын дедим да, сенин ким экениңди, ошо сен акмак экениңди. Мен сага сен мага 3 суроо берипсиң, 3 сурооңо мен ушул жерден жооп берип коеюн. Матраимов неге камалбайт деп. Атамбаев камалган, Атамбаев кусту. Айтайын сага. Мадумаров неге камалбайт деп сурасаң жакшы болмок. Каркырага кол койгон үчүн, токмокко кол койгон үчүн тушуна. Бул эме Маймакка, Таласта Маймакка, анан Көксайга кол койгон үчүн, көлдө эметип пансионатты саткан үчүн, Баткенде ошол согуш болуп аткан жерди саткан үчүн, ошого кол койгон неге Мадумаров камалбайт деп сурасаң, сурооң түз болмок. Матраимов ушул убакытка чейин 546 миллион сом төлөдү. Аны Садыр Нуркожоевичтин чөнтөгүнө төлөйт, аны мамлекетке төлөйт. Кечигип аткан чыгар. Урдуп алган акчаларын тияктан алдыра албай аткан чыгар. Бирок эртеби кеч аны жабат, аны төгөт, өзүңөр көрөсүңөр. Анан неге эметти деп. Атамбаев Дача сууга эме самолет түшкөндө Атамбаев неге каралган жок? Силер мактап аткан Текебаев менен Жанар Акаев жана башка эмелер, коалицияда адамдар, оппозицияда адамдар барып неге таппай койду деп суроо бербейсиңер силер мага. Неге таппай койду? 40 адамды кырып туруп, канча 100 деген адамдарды кырып туруп, анан кийин ошол жерде резиденцияда отуруп, эмесин ичип, вискисин ичип отура берди. Ошого суроо бербейсиңер акмактар силерчи. Өзүңөрчө кыйын болуп, патриот болуп чыга албай. Анан кийин Орозайымга барып мен өзүмдүн атыман, сен барга айтайынбы? Алда даңкыян курсагыңды жок кылгылачы, курсагыңарды жок кылгыла. Өзүңөрдү каралбаган бечаралар. Өзүң каралбаган адам бирөөгө акыл үйрөткөндө жаман күздүрөт да мындай. Эми мына бу жерден эме айтып кетейин. Мен эч кимге көңүл бөлбөйм, бөлүшүп лайк басып тургула, комментарий жазып тургула. Өзүңөр эме кылгыла. Давайчы, кыргыз элим, эме кылгыла, аракет кылгыла. Мен да эметип, адепсиз адамдарды ошо тыгып койгонго аракет кылайын. Кыргыз элим, мына караңыздар. Бу жерден мен сөзүмдү бөлбөсүн. Экинчи сөз, Садыр Жапаровду ким актады дейт. Садыр Жапаровду ошол убакыттагы 80 бир канча 66, ана 67 же 61 деген эме добуштар айтылат. Ошол жерде ошончо депутат колдоп берип, анан ошол жерде сот актады. Аны эч ким актаган жок, аны сот актады. Сот, сен актаган жоксуң же сенин ата-энең, сенин бир туугандарың бар актаган жок. Аны сот актады. Ага далил. Садыр Жапаров бийликти басып алды дейт. Садыр Жапаров бийликти басып албай эле түрмөдө жаткан Садыр Жапаровду карапайым калк алып келип, өкмөт үйүнө алып келип премьер кылды. Ак үйгө апарып президент кылбады. Ага эмне далил жок бул. Мына далил. Силердин колдоп аткан Мадумаровуңар ошол жерден келтекчеп, оозумурду канжалап качып кетти. Ага бул далил. Үчүнчүсүн айттың, 3 суроо бергенсиң, ошого жооп берейин. Садыр Нуркожоевич 11,5 жылга камалган, 7 жыл дагы отуруш керек деди. Сен ушуну бир билип кой. УКМКда отурса, жана бир Централкада отурса, булардын бир күн 3 күн болуп эсептелет. Ошондой эме болот. Экинчиден, бул Садыр Нуркожоевич 3 жыл адилетсиз отурганын сенин колдоп аткан Мадумаров кече жакында 7-чакырылыштын шайлоодо 7-чакырылышта не кылган? Не кылган айтайынбы? 7-чакырылышта ошондо не деген? Ошондо мен эмени чыгарам. Сөзсүз чыгарам, 1 сааттын ичинде чыгарам деген. Айтайынбы? Аны мен айткан эмесмин, Адахан Кимсанбаевич айткан. Ошол Садыр зек эмес, Садыр жөн эле саясий куугунтук болуп калды деп айтып жүргөн. Жөн эле бөлүшүп лайк басабыз. Мына 3-чү суроого сага так жооп берип атам. Бул жерден Садыр Нуркожоевичти ак экенин, так экенин сенин колдоп жүргөн саясатчы сөрөйүң Мадумаров Адахан Кимсанбаевич ошону тастыктап, далилдеп, элдин алдында бир канча миң адамдын алдында YouTube'да ар бир жерге барганда Садырды чыгарасың дегенде, чыгарам, мен чыгарам, сөзсүз чыгарам, тез арада чыгарам. Мен парламентке келейин 1 сааттын ичинде чыгарам деген. Түшүнүп атасыңарбы? Ушуга дагы калп дейсиңерби? Ушуну дагы эме кыласыңарбы? Танасыңарбы? Таныштын дагы, тажалдыктын да бир аз ыгы менен кылгыла. Жөн эле тажал боло бербегиле кыргыз элим.
Mo фейктерге айтып атам. Ошо фейктерге ушулардын баарын өзүңөр оозун жапкыла. 3 суроого жооп бердиң да. 3 суроого жооп бердиң. Буларга окшогон адамдарга силер көңүл бөлбөгүлө. Мен да буларга көңүл бөлбөйм. Ар кандай бир нерселерди айтып атат, күйөө баласы, андайсың, мындайсың, эме тигил кудасынын баласы деп, андай эмес, эч убакытта андай эмес. Мен өзүм таластан болом. Анан такыр эле мындай таласка туугандары жок болуш керек Садыр Жапаровдун, мен билгенменчи. Анан Садыр Жапаров мен тааныш экенин мен танган жокмун. Ал мен колдоп атам. Түрмөдө жатканда да колдоп жүргөм, Европада жүргөндө да колдоп жүргөм. Орозайымга окшоп Садыр Жапаровду жарым жолдон таштап, мен Мадумаровга өтүп кеткен эмесмин. Же бир башка партияны этең кармап кеткен эмесмин. Мен азыр дагы Садыр Жапаров келсе, Садыр Жапаровдун этең кармап бийликке барайын деген 1 грамм оюм жок. Просто силер эметип адашып калбагылачы деп атам. Айтып коеюн, активисттердин аттарын атабайын. Ошолордун бирөө губернатор болуп отурат. Ошолордун бирөө ошонун жардамчысы болуп отурат. Ошолордун бирөө бир жерде аким болуп отурат. Ошолордун бирөө бир жерде тазалыктын чоңу болуп отурат. Ошолордун бирөө дагы бир кызматта отурат. Бирөө да Атамбаевка сатылып кетти. Бирөө бир жерде посольстводо отуруп, азыр кече жакында Текебаевдин жанында жүрөт. Мына активисттердин сатылып кеткени. Мен ошол бирөө болсо кече жакында мына мэр болом деп балбак эмен Түлбердиевдин эмесин, мэрдин эмесин данныйларын берем. Ошонун баарын ашкерелеп берчи деп айтып жүрөт мага. Мен силердин жалдап алган секретарыңар эмесмин, ачык эле айтайын. Мен бирөө үчүн эч убакта иштебейм. Мен кыргыз эли үчүн иштейм. Менин болгону силерге адилеттүүлүк, чындыкты айтып коюшум керек. Кимдер айтканы мага эмне деген силерге аттарын монтип эфирде аларды ашкере кылбайын. Анан кийин интернетке чыгып алып, "О, мен ушуну колдойм кайра" деп монтип сүйлөгөндөрүн көрүп, күйбөгөн жериң күйүп, өрттөнбөгөн жериң өрттөнүп кетет. Түшүнүп атасыңарбы? Ошон үчүн кыргыз элим, силер туура кабыл алгыла, силер туура түшүнгүлө. Мен силердин адашып калбасын деп атам. Силер адашып калбагыла. Эч убакытта эч кимди жамандаган жок. Силер барго мерде гыйбат кылбагылачы, андай мындай жана сулуу чымчыктар. 5 саат прямой эфирде отуруп, 5 саат ошо жерде Садыр Нуркожоев түштү. Садый деп атканда, неге силер ошо кезде бетине чаппадыңар Адахан Мадумаровдун, Неге силер Адахан Мадумаровга чынчылдыкты айтып, сен али агитацияга ишиң башталып элек, Садыр Нуркожоевчу Садый дегенге сен моралдык укугуң жок деп туруп, эметсең болбойт беле, Айтпайсыңарбы? Бакиевдин берде эмеси деп жазып атат, мен ошого жооп берип коеюн. Бакиевдин адамы ким экенин, Бакиевтерге ошол иштейт экенин бөлүшөбүз, лайк басабыз, иштейт экенин. Мен ошол Бакиевди, Адахан Мадумаров 2010-да төңкөрүш кылган адамдарды куралдуу күчтөр, алар болсо бандиттер, алар болсо бомбуштар деп атаган бизди. Бирок ал жерде Адахан Мадумаров, мен ошол адамды кызыл килем салып алып келем, килем салып Кыргызстанга алып келем деген. Ошол Садыр Жапаровду Бакиевке чаптап аткан иттер, мен силерге айтып коеюн, силердин абийириңер ушундай, абийириңер ушул, башка силердин кыла турган ишиңер жок. Жаланы дагы жапканда бир аз ойлонуп жапкыла. Мадумаров ошол ушунча убакыт жамандап аткан кезде эмнеге силер унчуккан жоксуңар? Ал эфир YouTube'да турат, Орозайым Нарматованын мо эмесинде, Facebook'унда, баракчасында турат. Силер ошондо айтпайсыңарбы? Гыйбат кылганда ошо эметип, гыйбат кылганда эметип ошол силердин Мадумаровуңар эң чоң гыйбатчы, эң чоң күнөөкөр. Но жерде бир адам, Дамир Таштанов деген адам, умрага барган адам экен. Мен дагы ошо сен барган жерге умрага барып келгем. Аллах сени көрүп турат. Ушундай адамды адилетсиздик кылган, жер саткан адамды колдогонуң үчүн сага Аллахтын наалаты болсун. Мен сага айтайынбы? Аллахтын наалаты болсун. Умрага барып, бакыйган сүрөтүңдү коюп, рамка Мадумаровдукун коюп алыпсың, бирок сага Аллахтын наалаты болсун. Неге? Анткени адилеттүүлүк болгон жерде, адилетсиздик болгон жерде, туура эмес иш арам болгон жерде, адал нерсени арам деп атса, кылган нерсени ошо кылган нерсесин кылган жок деп танып аткан болсо, бул жерде сөзсүз Алланын нааразычылыгы келет. Аны силер эч убакта унутпагыла, силер аны эч убакта танбагыла. Мен силерге айтарым, дагы мына мен блок колуман келишинче блоктоп атам буларды, зомбилерди. Бирок мен силерге кыргыз элим айтарым, суранам силерден. Менин мо баракчама катталгылачы, мо баракчама каяктагы Нарматовага катталып алгансыңар, каякта башка дагы бир тамекчеге отуруп силерге өмүр баян айтып берген адамга катталып алгансыңар. Мынча чындыкты тарыхта эч ким айткан эмес.
тарыхта менин жашымдагы бала саясатчы эмес, көчөдөгү бир жүргөн бала бир адамдын талабын талашып эмес, кыргыз элимдин талабын талашып, мынча чындыкты эч ким айткан эмес. Мен 10 олигархтын бетин ачам деп 9-дун баарын жашырып коюп, ошонун бирөө дагы деле камал элек. Ошого айткылам, неге камал элек? Неге камал элек Жумалиев деп айткыла? Жумалиев камалыш керек эле. 44 компаниясы бар экен, өзү менен Роза Аманованын атына жазылган. Ошолорду урдаганын чындыгында фактылар бар деген убагында неге алар камалбайт? Айткылачы, неге? Мен ошого күйөм. Жөн эле айтылды, бирок ошо менен калып калды. Иш жүзүнө ашыргыла, силер ашыргыла. Реалдуу түрдө силер коррупция менен күрөшкүлө. Реалдуу түрдө силер ошол айткан сөзүңөрдүн акырына чыккыла. Мен силерге чындыкты чыркыратып айтып атам. Бул жерде мен кече мэр болом, мен кече бул жакка барам, мага бул кызмат керек деп айтып аткан адамдар бирөө дагы мен силерге айтып коеюн, кыргыз элим. Бирөө дагы менчелик чындыкты айткан эмес. Бирөө да айткан эмес. Ошолорго бир канча акча сунуштаган болсо өздөрү сатылып кетмек. Бирок мен сатылган жокмун. Мага дагы ошо сатып алам. Мен сен менен сүйлөшөйүн, ушундай сүйлөшүүгө баралы. Мына президенттик шайлоодо бизге иштеп бер, бизди мактап бер деп айткан. Бирок борго мен кыргыздын келечеги үчүн кой дедим. Кой, мен бирөөдү мактап жактаган адам эмесмин. Садыр Жапаровду менин атам будан 15 жыл мурун тааныган. Бирок мен атам өтүп кетти. Бирок мен өзүм тааныгандан баштап, ошо колдоп баштаган баштап 10 жыл болду. Мен Садыр Жапаровду ушундай убакытта таштап кетпейм. Түрмөдө отурганда да биз таштаган эмеспиз деп. Мен Садыр Жапаров келгенде мен ал жака барбайм, бийликке барбайм. Кээ бирлер айтып атат, сен ошонун жанына бар, анан эметип биринчи жардамчысы бол, андай бол, мындай бол депчи. Бирок барган мага бийлик кереги жок, мансап кереги жок. Мага Кыргызстандын келечеги керек, Кыргызстан жаркын келечеги керек. Могу Россияда жүргөн адамдар барго, Америкада жүргөн адамдар, Дубайда жүргөн адамдар, чет өлкөдө жүргөн, мигрант болуп жүргөн адамдар баардыгы Кыргызстанга кайтса экен дейм. Болгон оюм ошол. Лайк басып бөлүшүңүздөр, мен сиздердин баарыңыздардан суранам. Бөлүшөбүз кыргыз элим. Адамдарды көбөйткүлө. Мен силердин баарыңарга ушунча колдоп аткан, ушунча адамдарга, көрүүчүлөрдүн баарыңарга рахмат айтам. Адахан Мадумаровдун дагы ошо колдоочуларына рахмат айтам. Бул ошо өзүбүздүн эметип Кыргызстан келечеги үчүн кайдыгер карабаган мусулман адамдарга да рахмат айтам. Ошол Садыр Нуркожоевичти ушунчалык жанынан ошол өзүбүз бензин төлөйбүз, эчтекенин кереги жок деп ушинтип колдоп беребиз деп айтып аткан адамдарга рахмат айтам. Баарыңарга мен ыраазымын, чындыгындачы эң баарыңарга ыраазымын. Мени ошо Калемпир ТВ, Кара ТВ жана Новости KG жана башка эмелердин бар, чындык KG ютуберлердин баарыңардан суранам, менин эфиримди чыгаргыла. Ушул эфиримди чыгаргыла. Мен эч убакта эч кимди каралаган жокмун. Мен силерге бир-эки да нерсе мен түшүндүрүп берейин. Калмаматовдун айтканы, үмүттөр өчтү, үмүттөр өлдү деди. Кыйкырып чыкты. Эмне үчүн 30 жыл унчукпай жүрүп, Текебаевдин жанында жүрүп, ошонун жанында 15 жылдан бери жүрөм деди. Анда эмнеге ошол 30 жылдан бери Кыргыздын үмүтү өчкөн кезде эмнеге кыйкырып чыңырган жок? Бир суроо. Экинчиси, биз Садыр Жапаровду эме үчүн шайлады, дагы бөлүшүңүздөр. Мен блоктомун. Садыр Жапаровду эметип мындай айтканда остановкада эмеде Садыр Жапаров деген ат келди, дагы Сооронбай деген ат алынып калды. Биз ошон үчүн чыктыкпы 5-inde деди. Ал адам ар жерге чыккан жок. Ал адам жок болчу ар жерде, жок. Мен ал адамды 15-ден кийин такыр көргөн жокмун. 15-не чейин мен көргөн эмесмин. 15-ден кийин гана көрүп калдым да мунучу. Чын. Мына булардын алдап атканын, өздөрүнүн алдап аткандарын бал тилге салып, баарыңардын башыңарды айлантып атканын мен көрүп атпаймынбы? Адахан Мадумаровдун адамдары монтет экен да. Силер мондай кылгыла дейт экен да. Мондай экен да кыргыз эл, мен силерге айтайын. Бөлүшүп, лайк басып, комментарий калтыргыла. Адахан Мадумаровдун адамдары мондай экен, жана Эмил Бекиев дейт. Ошол жана Эмил Бекиев деген эмеде мен чыгарып койгом. Ошондо бөлүшүп койсоңор болот. Кече видеомда бөлүшкүлө. Ошол Эмил Бекиев деген адамды айтып берейин силерге. Ошол өзү Россияда адамдарды эметип, жана сасык деп коет го. Ошолорду сүрөткө тартып, камерага тартып, ошо YouTube'га чыгарат экен. Ал өзү ошондой адам экен. Анын жумушу ошол экен да, мындай айткандачы. Адам башка эчтеке билбейт экен. Ошол Эмил Бекиевдин эмеси айтышы боюнча, мынтет силер дейт, мынтет Адахан Мадумаровдун биз эме тарапташыбызды айткандан булар уялышат.
уялышат. Неге? Алар адан уялышат. Мынтет, силер башка деле сонун талапкерлер бар. Мында айтат да монтип, аябай грамотный, өз сөзгө чечен, аябай жакшы сүйлөйт, өзүңөр да билесиңер, ошону баамдап алгыла депчи. Мына карасаңар, айтпайбы Мадумаровду мага окшой эле айтпайбы. Садыр Жапаровду колдогула деп айтпайбы. Просто арго мо бет деген барго, жок да булардачы. Мен силерге окшогон акчага сатылып кеткен адам эмесмин. Тоо алдым. Мен силер ошо эметип кыргыз элим да күйүп калбаса экен деген гана ойдо чыгып атам. Кыргыз элим күйбөсө экен ошол ойдо чыгып атам. Бирок фейктерге өзүңөр жооп бергиле. Баарын кыргыз элим силерди ошого чакырам. Эме кылгыла, ким экенин баарын өзүңөр көргүлө. Анан ошо баласын сүрөтүн коюп алып, апасын сүрөтүн коюп алып, уят сөз жазбагыла, пожалуйста, бердечи. Уят болот. Өзүңөрдүн эмеңерди көргөзүп атасыңар берди. Ачыгын айтайын силерге. Ошол кыргыз эл, мен силерге айтарым ошол. Берден ким азыр сүйлөгөндөрдүн көрүп атам, ким экен, кандай экенин эме кылып атам. Ошол анан эметип ал адамды мен эфирге чакыргам, бирок ал адам ошо мага жооп бербейт. Алар только телефондун артында, дивандын үстүндө жакшы иштерди кылышат. Мынакей пикетке чыгып дейт. Уят кылбагыла. Мен ошо карапайым калкты, ошо Россияда жүргөн, башка жакта жүргөн ошо мигранттардын баарын Кыргызстанга кайтса экен дейм. Оюм ошол. Если мен чындыгында бир жерде иштеп, ошол эме кылсам, мен ошо иште албай, ушундай нерсе кылсам, тынч эле кетип калмакмын. Ачык эле да тынч эле кетип калмакмын. Анан ошо 10 ай отуруп деле 10 ай эчтекени кылып кыйраткан жокко, пример болуп отуруп, жерлер сатып жүргөнүн, ошо жерлерди алмашып жүргөн Каркыраны айтайын силерге. Каркыра боюнча кече да айтып кеттим. Тигил айтты, ууру, Айбалаев деген ууру мындай тиңдеди. Айбалаевдин уурусуна чейин кайсы уурудан болот, ата теги ким бар, мен тастыктап далилдеп чыктым да. Айбалаев чындыгында кыргызга күйгөн адам экен. Кече эфирде айтып бердим. Анан Мадумаровду ошо Айбалаев өзү кандай экенин баарын айтып берген. Ошо эфирлерин карап көрсөңөр болот. Мындай калптындагы мындай эмесин калп айтсаңар да туура калп айткылачы, пожалуйста, мындай окшоштуруп калп айткылачы, суранам. Бу жерден адепсиздик кылбагыла. Мен эметип мен Кыргыздын келечегин мен бир тууганымды сатпагандан кийин ошо анан мен сатып жүрмөк белем. Баласынын сүрөтүн коюп алып, мерде азыр эметип атат, бирөө жазып атат. Дамира деген, Абыкеева Дамира деген жазып атат, туура эмес сөздөрдү, бирок эме да мындай жала да. Бөлүшкүлө кыргыз элим, адам азайып кетти. Анан айтарым, кыргыз элим үчүн деген баракчага катталып койгула, кыргыз элим. Бүттүгү эмелер да, уят сөз жазып аткандар, ойду келип сөздөр жазып аткандарчы, азына баарын игнорго тыгып атам да, блокочу. Карасамчы, эме экен да мындай. Бүтүнчүлөр экен да, көбү бүтүнчүлөр экен. Көп эмес, почти бүттүгү. Ошол мен эмем оюм ушул да, чоңдорду ошо мигрант кылып жөнөтөлү, чоңдордун баарын ошол жака кетирели, чоңдордун баары эме болсун, ошол куссун, мындай айтканда. Берден Назира деген эже мага эме таштап айланышка чыгып атам, азыр ачайынчы. Не дейт экен эже менен сүйлөшүп көрөйүн. Запрос таштады. Ошол кыргыз элим, баарыңарга рахмат, Аллах ыраазы болсун. Бөлүшөбүз. Өчүп тур. Бөлүшөбүз. Эч ким жамандаган жок, эч ким каралаган жок. Болгону мен өздөрүнүн гана сөздөрүн айтып коюп атам. Буларга боло берет да, элди алдап, кулакка тебип, элди ушинтип эме кыла берсе болот. Мен ошолордун туура эмес айткан сөзүм мына мерден калп айткан, 1 секунд интернет колдонбойм деп кайра колдонуп жүрөт деген.
ошолорду тастыктап далилдеп берсем мен жаман экенмин. Түшүнгүлөчү мындай, түшүнгүлөчү. Мындай кичинекей бала деле билет. Мындай шоколад алып келсең атасы жакшы экенин, апасы жакшы экенин билет. Ким алып берип атканын, кимдин баласы экенин. Ооба, мына көңүл бурба, Бекзат алга, только алга дейт. Мен ооба, мен аркага жол жок, мен такыр аркага жол жок. Мени булар колу бутумду кантип тушуп атат, ушуга окшогон фейктерди чыгарып атат. Колу бутумду тушуп атканы мен ошо группалардан, чоң-чоң группалардан кире албай атам. Ошол тушаган ушул булардыкы. Кылган иш ушул. Кошпой эле койчу дейт. Будан кийин мына айтайын, ушул жерден айтып кетейин кыргыз элим. Будан кийин Мадумаров тууралуу айтабыз, анын калптарын айтабыз. Bir сөзүнө туура келбейт, калп айткандарын айтабыз, бирок ошолор реакция кылган болсо, биз эчтеке реакция кылбайбыз. Алар эч ким эмес. Аларды ит да тааныбайт, көчөгө чыкса өзүнүн мышыгы да тааныбайт, коруп кетет. Ошого айтарым силерге, аларга окшогон адамдарга эме бербейбиз. Көңүл бурбайбыз мындай айтканда. Берде бирөө Аюнун сүрөтүн коюп алып, эс ал деп жазып атат. Мадумаровду коюп алып, менин тандоом Мадумаров дейт. Мынаки. Ош, город Ош. Рыспек Сойкоев дейт го, тоо кылдым. Сойкоев бир аз сойкулукка жакын дегендей эле болуп кетти го биягы. Өзүм сатылып кеткен окшойсуң. Бир аз эметсең, фамилияң жакшыраак кылып алышың керек болчу экен негизи. Башкача сыпаттайт. Садыр Жапаровду колдогула, кыргыз элим. Мына Бекзат сени канча деген адам сыйлап, урматтап жатат дейт. Сага жаман сөз жазгандар дейт. Каракчылар деп эле койчу дейт. Ооба, ошондой болот. Орозайым дейт азыр мерден эметип. Мен ошо айтып кетейин азыр мерден. Орозайымды берде бир адам жазып бир жибатка чакыр деп, Орозайымды мен чакырам жибатка. Келсин Орозайым. Могул сөздөрдүн баарын калп айткан Мадумаровдун ошо кече 27-син санап бердим, Орозайымга да санап берейин, угуп турсун. Бир, экинчиси, Орозайым Кумтөрдү кече жакында бул көтөрүлгөн маселе болчу. Ал убакытта түрмөдө жаткан болчу Садыр Нуркожоевич. Эмне үчүн Садыр Нуркожоевич түрмөдө жатканча, жатып чыгелектен алдын неге Орозайым бүтүн Кыргызстанга сатылып кетти? Ошону көргүлө. Мен Орозайым макул, мерде айтып атты, Орозайым менен дебатка чык дейт. Орозайым менен дебатка чыксын. Ооба. Мен менен сүйлөшсүн. Мен да фактылар менен полный бүткөн айтып берем. Эсли мен блогер болгонумда Мадумаровдун калп айткан сен жана Бакиевди кызыл килем менен алып келем. Анан кийин деп айтып тураны. Балам сен аны көрбөйсүң. Андай сөз болгон эмес деп туруп монитор ушинтип видео кайрылуулардын баарын ушин сүйлөгөн сөздөрүн өзүнө жооп берген баарын мен ошентип монтаж кылып жасап чыгармакмын. Мен просто блогер эмесмин. Мен блогер мен алектенбейм, ачыгын айткандачы. Анан мени кимсиңер, сен кимсиң дегендер, мен биринчиден айтып коеюн, Аллахтын кулумун. Биринчиден кыргыз эл үчүн күйгөн бир инсанмын. Анан таластын кулу болом. Мени ким деп сурагандар, менин эфирлеримди көргүлө, эфирлеримди карагыла, жакса колдогула, жакпаса унчукпай койгула, бирок уят сөз жазбагыла, суранам силерден. Аллах калыс. Аллах Таала калыс кече жакында, Аллах Таала калыс ошо түрмөдө отурган Садыр Нуркожоевичти адилетсиз отурган үчүн Садыр Нуркожоевичти президент кылып койбоду. Аллах Таала калыс. Ал сөзүңөн эме жок. Мындай кеп жок, мерде айтып коеюн ошо. Нурболот деген балага. Бердибек уулу Нурболот сага айтып коеюн. Аллах Таала калыс. Аллах Таала калыс болгон үчүн Садыр Нуркожоевичти президент жана премьер кылып койду. 3 жыл бур болсочу, 3 жыл бурдун экөөгүн карматпады. Карачы, бул тарыхта болгон эмес экөөгүн кармаган. Түрмөдөн чыгып келип 3 жыл бурдун экөөгүн кармаган эч ким болгон эмес. 3 жыл бур деген эмне? Биринчи президент, экинчи премьер, үчүнчү спикер. Бирок премьер жок болсо спикер колго алат. Мына 3 жыл бур деген ушул болуп эсептелет. Силер билбесеңер билип алгыла. 3 жыл бурдун 120 депутат болгон үчүн, бирок 2 жыл бурун карматпады. Буга эмне дейсиңер? Аллах калыс, Аллах Таала чындыгында калыс.
ошол кыргыз элин силерге айтарым, Орозайымга да айтарым, Орозайым сен неге сатылып кеттиң? Неге бүтүн Кыргызстандын этегин кармап кеттиң? Адахан Мадумаров ушунчалык таза болсо, кече жакында олигархтарды жанына кошо алган кезде өзүңөрдүн партияңарда ызы чуу чыгып кырылышып атканыңарды баарын билебиз. Анын ашкерелеп чыккан полный бүтүн Турсунбай Бакир уулу баарын айтып чыкты. Кече жакында Адахан жакшы болгон болсо, Өмүрбек Субаналиев неге колдобой койду? Азыркы убакта Садыр Жапаровду колдойм деп жүрөт. Мына карагылачы. Мен негизи Субаналиевди мындай аябай жакшы генерал деп тааныйм да, мындай оор басыруктуу эме кылган эмени Мыктыбек Абдылдаев бар, өтө жакшы юрист, өтө жакшы илимдүү, билимдүү, ушунчалык мыкты адам да ошо. Мен ошол адамды сыйлайм да. Ошол сыйлагандардын арасында могу генерал Субаналиевди да сыйлачумун да, ачык сөз. Мен сыйлаган адамдар. Мына Юсуф пайгамбар Юсуф алейхисаламды айтып атат, ушундай болгон дейт. Бекзат Орозайым деңгээлине түшпө, акылы жок экен деп ушинтип мага жазып атат. Орозайым мен дебатка чыкпа деп атат, мага эметип WhatsApp'тан да жазып атат. Келип атат азыр. Орозайым деңгээлине түшпө депчи. Ошо 2 чылбырды кармап, менмин деген бандиттердин баарын түрмөгө тыгып, менмин деген адамдардын баарын түрмөгө тыгып, ошолордун баардыгын көргөздү. Бул мына азыр айтып коеюн, Улукбек деген бар экен, Мама Сейидов деген бар экен. Бул Мадумаровдун видеолорун жүктөп жүргөн Мадумаровдун адамы экен. Мадумаровдун сүрөттөрү бар экен. Мына буга да айтып коеюн. Ошол менмин деген коррупционерди камады, Кудай буйруса, Куда кааласа, ошол Мадумаров да камалат. Мадумаров ошо Каркырага мыйзамсыз кол коюп салган үчүн, ошо өңгүл жерге алмаша берген үчүн, ошол жана коттедждерди алып калган үчүн, ошон үчүн ал да камалат. Көп адамдын эмесинде калган үчүн. Бийлик негизи ошо буйруса орнойт, орногондон кийин баардыгы болот. Мадумаровду колдогондон ошол кыргыз элин баарыңар менен коштошом. Бүттүңөр азыркы убакта мына 201 адам отурасыңар. Суранам, баарыңар кайра башынан бөлүшкүлө группаларга. Экинчи бири мурда бөлүшсөңөр да, анан өзүңөр жакка да поделиться кылгыла, өзүңөргө да бөлүшкүлө. Давайчы. Давайчы, кыргыз элин бөлүшкүлө. Булар сабаттыздар да жөн эле сүйлөй берет. Өздөрүнчө сабаттуу боло берет. Журналисттердин баарын басмырлап, өзүн аябай мыкты сезип, кыйын сезип ушинтип берет. 57 минут болуп кетиптир кыргыз элим. Мен силерге эметейин, айтайын. Ошол эме кылгыла. Мен чыктым, давайте 57 минут болуп кетиптир уже. Бөлүшүп алгыла, бир лайкыңарды басып бөлүшүп алгыла. Эч кимди чыгарган жок. Сапар Исаков качып кеткен, эч кимди чыгарган жок. Жөн эле элдин баарын башына айлантырып элечи. Көпчүлүктүн уже эмеси жетти уже. Кыргыз эл, мен силер менен учурашам. Ассаламу алейкум. Кече эфир кандай болгонун баарын айттым. Мен силердин баарыңарга жакшылык, бейпил түн, көрүшкөнчө. Жалааны жакшылап жапкыла, бирок Аллахтын алдында силер сөзсүз жооп бересиңер. Кудайдан корккула. Кимди билип билбей жөн эле ар кандай бир сөз менен ашатып аткан болсоңуз, силерге да Аллах бар. Если биз дагы ошондой кылып эме кылган болсок, бизге да Аллах бар. Бирок мен айта алам, адилеттүүлүк, биз чындык жетсин деп жакшы нерсени айтканга гана аракет кылып атабыз. Болгону гана ошо. Атамбаев кузуш керек, Атамбаев чыкпаш керек, Атамбаев Дача-Сууга жооп бериш керек, Атамбаев 2010 июнь окуясына жооп бериш керек, Атамбаев тигил эмеге жооп бериш керек, 90 баланын өлүмүнө жооп бериш керек, Атамбаев бул жакта могул азыр Кой Таш окуясына жооп бериш керек. Бир адам майып болуп калды, мына интернетке чыкты. Ошол адам эме кылам деп, жардамга муктажмын деп чыкты. Атамбаевди мен колдобойм, колдогон эмесмин. Ошо алкаштын бийлиги менен мушташып келгенбиз биз. Ошо Батукаев чыгып кеткен, ошого жооп берсин. Мына Кыргыз деген эме жазууну жоготуп аткан, ошондо Тайырбек Сарпашев алган кезде ошонун баарын алдырып чыккан булар. Ошолорго жооп берсин баардыгы. Ошол убакта Мадумаровду колдогон мо эмелер, фанаттар эмнеге чыккан жоксуңар силер Кыргыз деген эмени жоготуп аткан кезде? Силер эмне үчүн ошол кезде кыйкып чыккан жоксуңарбы? Баш кездер Батукаевдин чыгып кетип аткан эме көргөн кезде. Эмнеге силер кыйкып чыккан жоксуңар? Же силер Кыргызстан кызыкчылыгы силерге керек эмеспи? Оно жерде Дача-Сууда канча деген адам жабыр тартып, канча деген адам 40 үй бүлө өлгөндө эмнеге чыккан жоксуңар? Айткылачы.
эртең эми негизи как обычно 8 болот, бүгүн кечигип калдым, бирок айтам канчада болорун. Эмнени укпай калдыңыз? Түшүнбөй калдым. Жок, мен азыр эч эми мындай да мен менен сүйлөшө турган адамдар өздөрү личкага жазып атат, ошо личкадан сүйлөшөлү. Личкадан. Мен башкалардай эмесмин. Коркуп жооп бербей, анан минтип койгон адам эмесмин. Мен эркек адаммын, эркек. Мен барго любойдорго, айтайын, любойду любой жерге чакырып, любой адам менен мен өзүнүн деңгээлинче сүйлөшүп койгонго мүмкүнчүлүгүм бар. Ким болбосун, кандай жолдо болбосун. Жылуу жумшак сөз менен сүйлөшөбү, жылуу жумшак сөз менен сүйлөшүп коем. Если мындай мен менен ошол кээ бир адамдар мушташкысы келип атабы, ошону каалап аткан болсо, өзүнө жараша кылам. Эми просто мондай да кээ бирлер бар го мындай. Жөн эле жазып берет да, сен кимсиң, анан мага чыкчы, анан мындай тигинди. Сени мен каяктан билем, сүрөтүн көрбөсөм, өзүң жана аюунун сүрөтүн коюп алсаң, анан бир эменин пингвиндин сүрөтүн коюп алсам, мен сени каяктан билем? Акуланы коюп алсам, коюп алсаң туурабы? Ошого эми ал туура эмес да. Мен силердин деңгээлиңерге негизи түшпөй эле коеюнчу, просто негизи айтып атам да. Билесиңер, негизи мындай. Биз тектүү жердин адамыбыз, спортсмен адамбыз. Ошол спорт менен жүргөн, ар дайым өзүбүздү карап жүргөн адамбыз. Көчөдө жүргөн курсак багар көпөз, чоң курсак көпөз эмеспиз. Мен да каршымын ошо эменин көп суроо болуп атат. Ушул Атамбаевдин чыгышына мен да каршымын. Атамбаев чыкпасын, Атамбаев чыкпасын, Атамбаев отуруш керек. Атамбаев ошол адамдарды тирилтип келиш керек. Неге чыгат? Мен айтып атпаймынбы позициям? Сооронбай дагы алыныш керек, Сооронбай дагы эметип камалыш керек адагы. Булардын кылмышка мынонча иштери бар, мынонча. Кече Мухаммедкалый Абылгазиев деле маскаларды кымбат сатып, акча көргөнү полный бүттүгү чыгып атпайбы бардыгы? Туурабы же туура эмеспи? Мына просто мен силерге мындай, мен неге азыркы саясатчыларды айтып атам, баары ак болуп эле, ар бир жерге барып эле кайра интервью берип аткан эле ошого эле күйүп айтып атам. Болгон ошол. Мадумаровдун тили эле бар дейт, ооба. Мындай да, мен мына буларга факты менен сүйлөп атам. YouTube'дан өздөрүнүн сүйлөгөн булардын фактысы бар. Мондай деп сүйлөгөн. Пандемия жок деп өзү Адахан Мадумаровдун айтып берейин. Пандемия жок деп өзүнүн ошол отурган офисинде сүйлөгөн. Айтайынбы? Эл алдында мына каерде экен 3 ар бир эме саясатчыга 3 мисал келтирейин. Экинчиси, эл алдында Садыр Жапаров зегеме, Садыр Жапаров куугунтукта отурат. Ал жөн эле саясий куугунтук болуп калды. Аны 1 саатта чыгарам деген элдин алдында сүйлөгөн. Үчүнчү сөзүн айтайын. Бакиевди алып келем, кызыл килем төшөп. Бирок аны мен эмет антип айткан эмесмин деп таанып кетпеди. Кайра эртесин видео жарыяланбады, туурабы? Мына 3 мисал. Калмаматов тууралуу айтайын. Бактыбек Калмаматов. Садыр Жапаровду кече жакында сен мыктысың, мыкты адам элес деп өтүп кеткен кезде, апасы өткөндө барган, ошол кезде мактап аткан, азыр неге жамандайт? Бир, добуш алыш керек, бунун ою ошол болгон. Экинчи маселе, лидер болуп кеткенине бул саясатчы сөрөйлөрдүн баардыгын ачуусу келип атат. Экинчиси, 5-inde биз ушулар үчүн биз чыктыкпы дейт. 5-inde каерден чыгыптыр? Каерде, кайсы камера буну тастыктап атат? Айткачы, кайсы камерада бар экен Калмаматов жүргөн, таш көтөрүп ошол жерде, кыргыз эли кан жутуп ошол жерде окко учуп аткан кезде. Каерде жүрдү? Мына бунун калпы. Үчүнчү калп. Мен аркамда эч ким турбайт, мен өзүм элемин дейт. Ал айтат, мен троллейбус менен жүрөм, маршрутка менен жүрөм, эчтеке жумушум жок, квартирам жок дейт. Калп болуп атпайбы? Ар бир сөзү калп болуп атпайбы? Анда миллион сомду каяктан эметти? Анда миллион сомду күрөөгө койбой, канча акчаны расход кылбай, ушундай нерселерге барбай, анда жакшынакай эле Калмаматов ошол $30,000 бир үй алып албайбы беле? Калп да булардын сөзү бири-бирине калп, мондай калп. Булар ушундай аферист болуп атпайбы?
Мен ишенбейм Калмаматовдун үйү жогуна. Мен ишенбейм тиги эметип Мадумаровдун 1 кило майы, 1 кило чайы, 1 кило эмеси жок экенин ишенбейм мен. Аны айткан өз айткан го. Бул калппы. Мына силерге факты, мына чындык, факты. Мен алар менен соттошсом 100% утуп алам. Мен закондун чайында мен мыйзамды билген катары. 114 берени бар мыйзамда. Мен ошолорду билген катары айтып атам. Кайсыл мыйзам, кайсы кодекс, кандай эмне, аларга караганда дагы да жакшыраак билем мен. Kimge kaysı statya koyulat, kimge 92, kimge 162, kimge mınday büttügün. Bular biçti tupoy öyleydi. Men bilik'e barbasam dağıl men özüm emetip çürgön, adilettülükte aytıp çürgön, murda publikasiya kılbay жүргөн adam bolsam, Atambayev'in biligimen bir tuğanın kamalып kalıp Sadır Nurkocaeviç men çoğu, Sadır Nurkocaeviç'te kamalып boşanda aytıp çürgön bolsam, elin arasında bir, 10 çakta bir, 20-30'un arasında. Hazır men siler kalay kalk silerin barğanı algana çıkıp aytışka majbur olatam. Meni özüңөр мажбурлап атпайсыңарбы? Мадумаров сен мажбурлап атпайсыңбы? Калмаматов сен мен мажбурлап атпайсыңбы? Иманалиев Крокодил сен мен мажбурлап атпайсыңбы? Сен Садыр сен мен мажбурлап атыңбы? Өзүңөр айтпадыңар, силер мажбурлаган үчүн, силер калп айткандар үчүн, ошон үчүн мен айтып чыгып атпаймынбы? Мага эмне айткачы, мага эмне мен чыгып, мен эл талап кылып атат, эл чык деп атат. Чык. Каяктасың? Давай келебиз. Жашайбыз сен менен чогуу деп атат эл. Эл айтып атат, миң деген адам жазып атат. Kalp, bari kalp bulardыкы. Bölüşөбүз, лайк басабыз, кыргыз эл, неге чөгөбүз? Неге? Бизне урлук кылып коюп беле. Бизне бир жерди басып алдык беле. Айткачы, буларга окшоп каерди басып алдык? Айткачы, каерди басып алдык? 2010-жылы ким басып алган айтып берейин башкынчыларды? Текебаев, Атамбаев, Отунбаева, Мадумаров. Мына ушулар басып алган. Болот жер бар анын жанында. Жана башкалар бар. Ушулар басып алган. Банктардын баарын, ячейкаларды тоношкон булар. Мадумаров эмет калп эместе Мадумаров өзү эле айтып атпайбы? Атамбаев менен ошо эметип секретарь жашырын секретарь болуп жүргөн деген Мадумаров өзү эле айтып атпайбы? Секретарь болуп жүргөн убагында совет берип жүргөм деп атпайбы Мадумаровго? Эч кимге көрүнбөй барып. Мадумаров Атамбаевга. Бул эмне калп эмне мынча дөлдүрөбүз, эмне мынча дөлдүрбүз? Жетет блин. Мондай кылбагыла, пожалуйста, мен силерден суранам, кыргыз эл. Сен кимсиң, кимсиң? Мен ким элем? Мен ошо кыргыздын келечегин ошо талашып жүргөн, кыргызды ошо эметип, кыргыз деп күйүп жүргөн бир адаммын. Жыргаганыман ушинтип чыгып атамбы? Жыргаганыман. Айтып коеюн мигранттар, айтып коеюн сыртта жүргөн биздин карапайым калп. Биз жыргаганыбыздан Россияга барып келдикпи? Биз жыргаганыбыздан Кореяга барып иштедикпи? Жыргаганыбыздан Америкага барып иштедикпи? Биз ошо бизге жаркын келечек, жакшы жашасак экен, үйлүү жайлуу болсок экен, жумушубуз болсо экен деп ошентип барбадыкпы биз ал жака? Эмне үчүн бардык? Же Мадумаровду багайлы, мен макул эмесмин деген ошо кыймылдын акчасын төлөйлү деп бардыкпы? Тилели бар. Мына жерде далилдерди эл эле чыгарат. Ошол кыргыз элин силер, короче, сатылбагыла, короче, сатылбагыла. Бөлүшкүлө. Давайте баарыңар бөлүшкүлө. Короче, мына азыр 1-2 мүнөттө чыгам деп, мына сөзгө кызып кеттип уже, сөз эметип айтайын деп, силерге уже жарым саат сүйлөп койдум дагы. Бөлүшөбүз, давай. Бөлүшүп лайк басып алгыла. Ар ким өзү билет дейт. Мерде бир эме каркас бирөө айтып атат. Ар ким өзү билет. Бирок бар го, мен Кыргызстан үчүн күйүп атам. Сен Кыргызстан үчүн күйбөсөң, анда тынч отур нарыкта. Айтайм кыргыз элим. Уят сөз сүйлөгүлө, пожалуйста, уят сөз сүйлөгүлө. Жаман сөз айтпагыла, пожалуйста. Мына азыр дагы бирөөдү эметим, Айбек Сакиев деген Мадумаровдун адам экен. Мадумаровдун эме посттордун баарын жүктөп жүрүп бир жерден ошо Фимполдо эме кыласыңбы, тигиндей мындай деп алып барып койсоң да барбайм ал жерге. Давайте кыргыз элим эме кылабыз. Бөлүшөбүз, мен чыктым.
Көрүшкөнчө баарыңыздар менен ассалому алейкум. Ишиңиздерге ийгилик. Аллах разы болсун. 1 саат 10 мүнөт болуп кетти. Ушунча кирип бергениңерге силерге рахмат. Мына сени карагыла. Сени элдин баары сыйлап жатат дейт. Туура сүйлөп атасың дейт. Колдойбуз, даң сүйлөй бер дейт. Рахмат баарыңарга. Бүттүгүн туура айтып атат дейт. Баарыңар менен коштошом, баарыңарга салам айтам. Бүттүгүңөр бирден поделиться кылып салгачы. Бир эле эмеге эмес, группаларга давайчы бүттүгүңөр поделиться кылып салгыла. Миң эметсин, мен блоктомун. Ошол менин сөзүм жетпей калбасын. Силер канча поделиться кылсаңар, ошончо көп адам көрөт дагы, ошо YouTube'га алып чыгат ошону сөздүн баарын. Давайчы, ошондой кылгыла. Молодецсиңер. Мына кайдыгер карабаган адамдарга мен силерге шунчалык ыраазымын, чын. Биз буйруса дагы сүйлөшөбүз. Шайлоо бүтөт, шайлоо бүткөндөн кийин дагы сүйлөшөбүз. Ушул эле чындыктар шайлоо бүткөндөн кийин айтыла берет. Өзүңөр көрөсүңөр эртең. Садыр Нуркожоевичти 7 дуан 7 облас колдойт. Эй. Кечече 15-inde Бакай чыгып элечи, Бакай байкорго чыгып эле айтып койду го. Келгиле, ушундай болуп атат деп эле. Эшикке чыгып эле бир кайрылып койгондон элечи элдин баары топтолуп калды. Миң деген адам келбеди. Карагылачы, кандай лидер, кандай адам, силердин бар го, мо чоңдордун өмүрлөрүнө бир Аллах сактады, анан кийин бар го, Садыр Нуркожоевич себепчи болуп калды да берденчи. Баарын талкалап жүрмөк мо эл ушунча эл баарын талкалап салмак. Колуна орго автомат албай туруп элечи, кара. Колуна орго дубинка албай туруп, таш менен жеңип койбоду, таш менен, автоматчан адамдарды, атып аткан адамдарды. Таң калсаң болот да, бул адамдаргачы кыргыз элине тан берсең болот, тан. Анан берде жатып алып, бүттүк Россияда эметипчи, Мадмаровдун адамдарычы. Ошо Россияда жатып алып бир 20 чакты адам бар. Ошолор анан акыл үйрөтүп, провокация жаратып атат да бул интернетте отурушуп алыпчы. Боттор. Көрөсүңөр, буну буйруса 10-январда кимдин ким экенин көрөсүңөр. Кудай буйруса, Кудай кааласа Аллахтын жардамы менен өтөт. Мен чыга берейинби кыргыз элин, давайчы. Мен чыктым, бериңиздер, Көрүшкөнчө блокко тыгып коём, ошо сүйлөгөндөрдү мен тыкпай жаттым эле, бирок тыгам. Неге дегенде, ошо блокко салышым керек болуп атат, уят сөздөр жазып жүрүп атат. Бекзат, Турциядагы мигранттар кандай шайлоого катыша алат? Эртең шайлоо күнү жарыялансын. Шайлоо күнү жарыяланган кезде официалдуу түрдө сиздерден сурап, кайрылып эметип берем. Көптөр айтып атат. Ошолор сурап бериши деп, сурап берем. Сиздер үчүн сурап айтып берем. Азыр аэропорттогу нерсени да көтөрүп атат. Аэропортто бирөөлөр айтып атат, 23 миң сомдон алып атат, аэропорттон кетип атат. Анан аэропортто 13 миң сомдон элдерден алып атат деп айтып атат. Бир жака кетип атса, ал жөн эле бир справка не дейт. Ошо маалыматтарды мага таштап атат, ошондо тактап окуп айтып чыгам. Ошону да кылып аткан, ошо мыйзамсыз кылып атат. Ошо кылып аткандар көзүңөрдү ачкыла, силерге дагы иш козголот. Россиядагылар Садыр Жапаров менен дейт. Рахмат. Мейли, давайчы баарыңыздарга. Бөлүштүңүздөрбү, мен чыгайынбы? Чыгайынбы кыргыз элим? Давайчы, мен чыктым. Көрүшкөнчө. Бөлүшкүлөчү, бөлүшүп салгылачы. Ар кимдер жана группаларга катталып койгула, бир 100 группага катталып салгыла баарыңарчы. 100 группага. Мен ошо мени блокко салып атат, ошо блок кылып атат. Ошон үчүн сиздерге мен лайк бас, комментарий жазгыла, таратып жибергиле, бөлүшүп жибергиле, поделиться кылып салгыла деп силерге айтып атканым себеби ошол. Жазам, мен эч кимге жазып коюңуздар, жазам. Чыкпаңыз дейт, таап алдым. Эл жеңет дейт. Эл жеңет буйрса. Мен уже чыгайын эми, уят эми. Болбойт эми. Уят болуп калды эми. Ушунча отуруп берсем. Ошол бөлүшкүлө туугандар, бөлүшкүлө, мен чыктым, давайчы 1 мүнөт күтөйүн, бөлүшүп салгылачы. Оң жак бет телефон, оң жак беттин карасаңар поделиться группа деп турат. Сол жак беттин карасаңар өзүңөрдүн личный эмеңиздерге поделиться болот. Ошентип бөлүшсөңүздөр дагы бөлүшкүлө. Элибизде тынчтык болсун. Жакшы, көрүшөбүз анда. Мейлиңиздер, мен чыктым анда. Көрүшкөнчө. Эме не десем, Садыр Жапаров не кылды деген суроолор болуп атат. Садыр Жапаровдун ошо кыргыз элине кылган жакшылыктары, мөңгүлөр сатылбашын, ушуга окшогон алгылыктуу иштерин баарын
Тизмектеп сиздерге айтып берем. Буюрса эртең эфир болушу мүмкүн. Бүгүн деле эфир болбойт болчу, бирок ошо эфир кылышка туура келип калды. Аябай ушундай эмелер жүрүп аткандан, каралуулар жүрүп аткандан. Ден соолугуң болсун, азаматсың дейт. Баттап чыгыптыр дейт. Бекзат дейт. Рахмат. Сиздер колдоп турсаңыздар эле чыгабыз буюрса. Баарыбыздын тилегибиз Аллахым кабыл кылсын дейт. Амин айтканың келсин, Султан. Аллах разы болсун. Ушинтип тажабай, ушинтип лайк басып, калтырбай турганыңарга Аллах разы болсун. Азыр мен чыгып карайм, 2-3 эле фейк бар да дечи. Чоң рахмат, бар болуңуз, ишиңизге ийгилик. Сизге дагы чыгып туруңуз дейт. Рахмат. Баягы эле ошол кыргыз элим. Кимдин ким экенин баарыңар өзүңөр көрөсүңөр, билесиңер дегендей. Уят сөз сүйлөгөндөрдүн баарын жабабыз. Мыйзамсыз кылган нерселердин баарын ушул жактан баштайбыз. Жанагы чыктым байлык эле. Азамат Бекзат, биз сени менен дейт. Рахмат Султан. Рахмат. Биз да ошо, мен да ошо эл мененмин.